Ассалаумалейкум. Амансыздар бардактуу замандаштар, TGR каналыбыздын катталуучулар, көрүүчүлөр. Денсаулыгыңыздар жакшыбы? Амансыздарбы? Рамазан айында кыйналбай орозону кармап атасыздар. Биринчи рет алгач рет айтып коеюн, орозоңуздар, кармаган орозоңуздар, кылган дуа тилектериңиздер бүт бардыгы кабыл болсун. Мусулман болгондон кийин сөзсүз түрдө орозо кармаш керек. Дал ушул кармаган орозоңуздар кабыл болсун. Бүгүн Ош шаарындабыз. Экинчи борбор кылабыз. Ош шаары азыркы учурда гүлдөп өнүгүп жатпайбы? Монтип тротуарлар басылып жолдун четинде. Болбогон жерлердеги тротуарлар мына коюлуп, жолдор оңдолуп, көчөлөр кеңейип жаткан учуру. Бүгүн сиздерге дал ушул Ош шаарына кире бериштеги тетиги могул жерде көрүнүп турат го. Аркадан облустук ооруканадан кире бериштен баштап дал ушул Монева көчөсү менен биргеликте жол чыракка чейинки жерди көргөзүп берели деп турабыз. Азыр мен сиздерге дал ушул тротуарды айтып берейин. Бүгүн күнгө карай жума, жумаңыздар маарек болсун. Ал эми 21 март Нооруз майрамы Кыргызстанда белгиленет. Майрам катарында айтып койсок болот. Ал эми мына жолдун үстүнө, жер төлөөнүн үстүнө өтүүчү курулган көпүрөнүн жанында турам. Бир катар келе жатам. Буга чейин дагы чыгарылыштарды тартканбыз. Азыр да болсо көргөзүп кетейин. Мынакей. Бул көпүрө Ош шаарынын мэри жаңылангандан тартып, могул жер ишке берилип, унаалар өтүп турсун, тыгындар башталып атат. Жол тыгыны аялгандай көбөйүп кетти деп атайын бул жерде убактылуу өтүү үчүн ачкан. Ал эми калган жактары толук оңдоого же болбосо кураштырууга иш жүрүп жаткан учуру. Бул жак Бишкек тараптан, Чоң Алай, Алай тараптан келе жаткан бул кире бериш, Оштун кире бериши. Монева көчөсү. Түз барып ушул көчө. Жол чыракка такалат, могул жерде жол чырак бар. Көрүп турасыздар, жол чырактан өтүп барып, Акбура дарыясына сайылып калат. Тийип токтойт десек болот тагыраак. Ал эми бүгүн ушул көпүрөнүн айланасындагы Монева көчөсүндөгү болуп жаткан, алдыга жылып жаткан жумуштар туурасында тааныштырам. Мурундары дагы ушул жол аягандай тар болгон. Мынол жерде көчө дээрлик бул жерге чейин чыгып кеткен да, бул жерге чейинчи. Мына заправка дагы бар болчу, бул жерде заправка алынды, Кудайга шүгүр. Мунун жанына эле мынол жерде суу өтүүчү лото коюлган. Тротуардын орду карасаңыздар 2 метр. Кадамдап коеюн, 2 метр экен. Менин кадамымда 2 метр экен. Стандарт болсо керек, бардыгы эле бирдей. Ал эми бул жерде дагы болсо биртелкелүү унаа өтүүчү жол болот. Ал эми бул жакта унаалар өтүп атат. Кудайга шүгүр. Азыр бул жакта унаалар жүрүп жаткан учуру. Жолдун четине тротуардын местасы орду. Ал эми бул жака унаа өтүүчү жол ташталып, дээрлик дал ушул жолдор оңдоо, түзөө бир ыкчам түрдө ишке ашып бара жаткан учуру. Нол жер ортодогу моундай болуп кетет. Айлампа катарындачы келип унаалар айлана берет, круговое движение катарында курулуп жаткан учуру. Свет тартылуучу мамычага атайын мондай стойкалар орнотулган. Техникалар бар бул жерде. Азыр эми мен саат 6-лардан өтүп тартып атам. Орозо айына боз ачарга аз эле калды. Ардактуу кыргызстандыктар, ошол жагында эске алып койлу бир аз. Эмнеге жумушчулар жок деп айтпаңыздар. Түшүндүңүздөр да. Кыскасы мына ушундай. Бул жер
атайын пешеходдон жол тыгынын пайда кылып же болбосо тигиндей мындай кылбастан. Эмне подзем боло ошондо? Кийинки өзгөн аркы бетке, жолдун аркы бетине өтүш үчүн атайын подземка курулуптур. Көрдүңүздөр мындай укмуш сон. Эми албетте жамгыр жаан чачын болуп, суу болот дегенде могу суу кирип кетет. Туура түшүнүшүбүз керек. Суу болуп кетиптир го, тигиндей болуп кетиптир деп жазгандан абайлалы. Жогоруда биздин иштеп жаткан эл өкүлдөрү мыкты иштеп жатат деп дем күч кубат берип туралы. Подземка дерлик бул жактан өтүү менен биргеликте аркы жакка туташат. Көргөзүп коелу. Бул жерден унаалар жүрөт. Көп тарап бул жак. Көрдүңүздөрбү? Башка өлкөлөрдөгүдөй эле буюрса подземка менен өтүп калабыз. Жер түбүнөн өтүшү жолдор менен. Пешеходдо адам унааларды тыгынын жаратып же болбосо башка кылып отурбастан керемет болот. Сон. Мен билишиме караганда бул жерлерди тапшырып койгузу керек же болбосо кандайдыр бир жана цементтин түрүнө окшогон бир нерсени да сүйкөп тартып чыгышса керек. Жана ар жагынан көргөзгөн болчумун. Жолдун четинде бурсаткалар басылат экен. Латок жолдор коюлуптур. Көрдүңүздөр. Жака бурсатка басылып кум төшөп коюптур үстүнө. Кумдар аралашып нары бери болуп туруп, ичине түшүп экенде эле тесек болот. Ары бери ойнобой калат. Бир аз чаң болуп жаткан учуру эмертең иреттештирилип, Ош шаарлы дээрлик башка аймактары деле ушундай чаң жүрүп аткан учур. Анткени жол четине мыйзамсыз чыгып кеткен курулуштар же болбосо магазиндер аягында көп болчу. Ошолордун баардыгын Ош шаардык мэриясы тарабынан алынды десек болот. Тазаланып, кенен кесир тротуар менен жөө жүргүнчүлөр жүрсө, ал эми унаасы менен моундай асфальт төшөлүп оңдолуп калса, зымырата учуп жүрө берет. Дээрлик бул тротуар азыр оң тарабы жасалыптыр, шаарга кире бериште. Эми сол тарабында жасаса, атайын таштарды алып келип коюптур. Бурчаткалар басылчу. Көрүнүп атабы? Бир укмуш жаркырап калат күткөндөчү. Буюрсачы. Жакшы ниет кылып туралы. Азыр бир аз кыйынчылык болуп жаткандыр.
Кетиги домдор да ара-араак түшкөнүн себеби бар. Анткени жолдун четине тротуарлар, же болбосо башка нерселер да каралган. Бул жака атайын суу түтүктөрүн орнотуп коюптур. Гүлө кийсе керек деп ойлойм бул жака. Кооз болупчу. Кире бериштен. Зеленхоз тарабынан атайын гүлдөрдү. Күндө мээрибиз айтпадыбы? Роза эккиле деп. Дал ушул розалардын түрүн эгилгенин көрөбүз буюрса Ош шаарындачы. Гүлдөп туруп калат. Дээрлик бул жакта күтүп калыптырмын. Бир порядочный болуп, ирээттүүлүккө келип аткан учуру бул жерде эле бүт бардыгы ичкери мына жол жака чыгып кеткен болчу. Ичкериге карай киргизилиптир. Адам басканга кенен удобный. Буюрса ар жактагылар деле тротуар деле басылып бүтүп дээрлик көпүрөнү обшивкалоо иштери же болбосо башка жумуштар да бүткөн болсо кыргыз элибизге анын катарында Ош шаарынын тургундарына кичине жеңилирээк болот. Кармалган орозоңуздар кабыл болсун, ардактуу кыргызстандыктар. Жалпыңыздарга ийгилик каалайбыз. Буюрса Тежер каналы мигрант замандаштарыбызга, кыргызстандыктарга дал ушундай жакшы чыгарылыштагы нерселерди буюрса чыгарып турабыз.